Орозайым Нарматованын диплому эмне болду? Орозайым Нарматова Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарынын ичинен биринчи болуп диплом чугусуна байланыштуу мандатынан ажыратылган. Бирок ушул күнгө чейин 2017-жылы Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин журналистика адистигин аяктагандыгы тууралуу диплому тийиштүү сайтта жарактуу деп турат. Бул жолу Орозайым Нарматова Жогорку Кеңештин депутаттыгына 2023-жылы Москвадагы Чакан ишкердиктин Борбордук академиясы институтунун экономист адистиги боюнча алган диплому менен ат салышып жатат. Орозайым Нарматова жакын арада дагы бир дипломдуу болот. Дагыраагы Москва технологиялык институтунун мамлекеттик башкаруу адистигинин ээси болуу алдында турат. Учурда ал акыркы курста окуп жатат. Мен убада берген, балким жаңы диплом менен, кызыл диплом менен мен кийинки шайлоолорго келишим мүмкүн. Мурдакы нерсеге байланганды, жана ошол жерде эле токтоп калгандан мен алысмын.